arındı, adaldı haber gücündü kanındı. Kıyınçakta kıygan bolsan ömürdü, kıyamatta kalk unutpay tanındı. Ушундай алып саптарды жазган кыргыз адабиятына аттын кашкасындай таанымал акындардын катарын толуктаган Жолон Мамытов атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Бакирова Назира эжеке. Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүн силер менен бизде көйгөйлүү маселелерге айланган жыйырты тапшыруу деген бар. Ошол жыйырты тапшыруудагы аналогия, мындайча айтканда окшоштуктар жөнүндө бир аз болсо дагы маалымат берип кетүүнү туура таптым. Адам пенде, бакыл болбо, ашынба, ач көздөнбө, тазалыкка таш урба, ансыз деле тирүү жанды ойлонтуп, ажал деген кылыч турат башында, деп алп акын Жолон Мамытов жазган. Балдар, аналогия боюнча бир аз маалымат берем, андан кийин ошол аналогия боюнча тесттер бар. Ошол тесттерди жообун өзүңөр жазып мага жөнөтөсүңөр. Аналогия предметтердин, кубулуштардын кандайдыр бир белгилерин жалпылап окшоштуруу дегенди түшүндүрөт. Аналогияда эч качан сөздөрдүн сырткы формасы каралбайт. Мына силер сүрөттө көрүп тургандай, алма, алча, кызылча, картошка, булардын сырткы формасын эч качан окшоштурууга болбойт. Кызылча, алча, ча формасы менен аяктап жатат. Бирок алма менен алча дарактын башында өсөт. Кызылча менен картошка жердин астында өсөт жана кандайдыр бир муктаждыктар менен бышырылып анан жейбиз. Алма менен алчаны жөн гана алып тазалап жейбиз. Мына бул узун санды айтканга караганда телефон номерине окшоштурулуп айтылган санды бир аз айтуу жеңил. Бул деген балдар жеңилден оңойго карай. Алгач жеңилди иштеп ал деген болуп эсептелинет. Аналогияда ар бир бөлүм өзүнүн функциясын аткарат. Китеп окуу. Китеп окуу негизги функциясы китеп окуш үчүн керек болот. Саламдашуу, алик алуу. Аналогияны табууда кыймыл-аракеттин ирети дагы айтылат. Саламдашпай туруп алик ала албайсың. Кээде иреттүүлүк да берилет. Терезе, рама. Бул бүтүн жана бөлүк. Ашпозчу, ашкана. Объект жана анын жайгашкан орду. Ашпозчу ашканада жумуш аткарат. Эгерде мугалим ашкана десек болбой калат. Мына ушул сыяктуу объект жана анын жайгашкан орду дагы аябай чоң таасир берет. Бадыраң туздалган. Зат жана анын сапаты. Илим, ботаника. Жалпынын жекебиге болгон катышы. Максат, себеп, шарт болгон жерде дайыма натыйжа болорун эсиңерден чыгарбагыла балдар. Бул деген сүйлөмдү толуктоодо дагы өтө керек болуучу мисалдар. Кээде сүйлөм түзүү аналогияны табууга жардам бере бербейт.
Кээде биз негизинен аналогияны табууда сүйлөм түзүү аркылуу табабыз деп айтабыз. Кээде сүйлөм түзүү аналогияга жардам бере бербейт. Туруктуу, туруксуз экенине карап да аналогияны табууга болот. Ушул туруктуу жана туруксузга мен азыр бир мисал айта кетейин. Метр, сантиметр. Бул метр сантиметрден турат. 1 метр 100 сантиметр. Үй бир нече кабаттардан турат. Поезд вагондордон турат. Мүнөт секундадан турат. Жума менен апта бул синонимдик байланыш. Ооба, үй бир нече кабаттардан турушу мүмкүн. Ошондуктан бул жакындашпайт. Поезд вагондордон турат. Бул да туура жооп. Бирок поезддин вагондору 3 болушу мүмкүн, 5 болушу мүмкүн, андан да көп болушу мүмкүн. Ошон үчүн мүнөт менен секунда деген жооп бул жерде туура. Анткени мүнөт 60 секундадан турат. Бул туруктуу. Биз эч качан мүнөттү 61 секунда же 59 секунда деп айта албайбыз. Би вальс. Балдар, мына ушуга окшоштуруп, силер өзүңөр баардыгынын жообун бир-бирден таап кеткиле. Кийинки мисалды дагы айтып көрсөм. Алгач мен жоопту айтканга чейин силер пауза кылып токтотуп өзүңөр таап көрсөңөр болот. Би вальс биин 2 адам бийлейт. Би искусствонун бир түрүнө кирет. Бул болбойт. Биди биз дискотекада, тойдо жана башка жерлерде бийлей беришибиз мүмкүн. Бул жооп да туура эмес. Би балет. Бидин түрлөрү көп. Би танго. Танго бии дагы 2 адам бийлейт. Ошондуктан туура жообу Г варианты. Эми ушул эле аналогиянын бир аз татаалыраагын карап көрөбүз. Албетте өзүңөр туура жоопту карап көргүлө. Силер бир караганда дароо эле би танго болсо, би вальс туура деп жооп беришиңер мүмкүн. Бирок бул жерде би балет. Биз башында айткандай эле кубулуштардын жана предметтердин бир нече окшоштуруктарын жалпылап окшоштуруу деп айтканбыз да. Ошон үчүн би балет бул туура эмес. Би чачача. Би чачача дегенди карап көрүшүбүз керек. Би вальс дегенди дагы 2 туура жооп бар бул жерде. Би кара жорго деген туура эмес. Эми чачача менен танго бии 2 адамдан туруп бийлөөчү бий болуп эсептелинет. Танго вальске караганда бир аз тез бийленет. Чачача дагы бир аз тездикти талап кылган бий. Ошон үчүн туура жообу Б болуп эсептелип калат. Мына ушундай жалпылыктарды жалпылап окшоштуруу керек. Себеп натыйжаны аныкташ үчүн жүйө катары анткени деген байламтаны катыштырып сүйлөм түзүү дагы аналогияны табууга өтө жардамы тиет. Жыгылуу, чалынуу. Туура жообун өзүңөр байкап, карап таап көргүлө. Бир нече ушул сыяктуу тапшырмаларды беремин. Жыгылуу, чалынуунун натыйжасында жыгылды. Кулоонун натыйжасында жыгылбайт. Чуркоонун натыйжасында жыгылышы мүмкүн, бирок ал туура келбейт. Тайгалануунун натыйжасында жыгылат. Секирүүнүн натыйжасында жыгылышы мүмкүн, бул да туура келбейт. Тайгалануу, капыстан деген чалынгандагы капыстан чалынат. Мындай атайылап чалына бербейсиң да. Капыстан тайгаланат, капыстан чалынат. Ошондуктан туура жообу В варианты болуп эсептелинет. Кокустук, капыстан жыгылат, бул жүйө болот дейт. Чоюу, үзүү. Өзүңөр карап иштеп көргүлө, андан кийин мен туура жообун айтам.
толго буро туура келбейт, ии суну туура келет. Чаптоо кооздоону автоматтык түрдө биз алып койсок болот. Кошуу кемитүүнү дагы туура эмес жооп экени өзү эле билинип турат. Чоюунун натыйжасында үзүлөт, үзүлбөй калышы мүмкүн. Бир нерсени ийүүнүн натыйжасында сынып калышы мүмкүн, сынбай калышы дагы мүмкүн. Ошондуктан туура жооп Б варианты болуп эсептелинет. Даамдоо, тамактануу. Бул жогоруда айтылгандай иреттик байланыш экен. Мындан ары жоопторду айтпаймын, өзүңөр айтып таап кетесиңер балдар. Комуз, кулак. Айылдык жигит. Суусундук, чалап, кийим. Карайсыңар. Кийинки тесттерди дагы карап чыгып иштейсиңер деген ойдомун. Арасында силерге керек болуш үчүн ушундай маалыматтарды кошо кеттим. Кээ бир аналогияны туура жообун табуу үчүн ачкыч жардамчы сөздөр, бир гана деген жардамчы сөздөр аркылуу табууга туура келет дейт, табууга болот дейт. Куртка сыдырма. Лагман кесме бул түшүнүгү. Мынакей балдар, өзүңөр көргөндөй ушул жоопторун жазып мага жөнөткөнүңөрдөн кийин биргеликте кайрадан талкуулайбыз деп эсептейбиз. Сөзүмдүн аягында дагы Алпакын Жолом Мамытовдун бир сап ыры менен жыйынтыктап койсом. Адам пенде, өжөрсүң да кежирсиң, көк катылган, илим, ойсуң, сезимсиң, ары менен кумурскадан кийинки табияттын мээнеткечи өзүңсүң дейт. Кандай укмуш саптар. Силер дагы өжөрлүк менен мээнеттенсеңер, албетте ийгиликке жетесиңер деген ойдомун.